11-апрелде өлкө калкы тарыхый тандоосун жасайт. Кыргызстандын конституциясынын жаңы долбоорун кабыл алуу милдети турат. Ошондуктан 11-апрелде тандоо алдында күмөн жаралбаш үчүн конституциялык кеңешменин мүчөлөрү жана юристтер коомго түшүндүрүү иштерин байма-бай жүргүзүп келүүдө. Мындай маалыматтык түшүндүрүү иш-чарасы бул ирет Манас районунда өткөрүлдү. Эми ошол өкмөттү өзүм түзөйүн. Кыргызстандын бүт жоопкерчилигин элдин көйгөйүн мен көтөрөйүн деп жоопкерчилик алам деп атат азыркы президентибиз Садыр Жапаров. Биз эмне үчүн колдонушубуз керек? Мен чакырат элем. Колдоп берейли. Анан кийин убакыт берейли. Ар кайсы күчтүн, ар кайсы маалыматтын жетегинде жүрбөй. Себеби бул келечек, эртеңки балдарыбыздын келечеги. Ошону биз чечип атабыз. Анан кайдыгери болуп туруп, андай жолго барбагыла. Колдоп бериш керек, мен чакырат элем. Баш мыйзамдын долбоорунда президентке зор жоопкерчилик жүктөлөт. Бул бийликти узурпациялоого мүмкүнчүлүк түзүшү ыктымал деп чоочулагандар да жок эмес. Бирок буга кооптонууга негиз жок. Кыргызстан өз тарыхында эч качан жалгыз бирөөгө бийликти тапшырып тескебей, өз жайына калтырып койгон эмес. Эл адилетсиз башкарууга эми жол бербейт. Жаңы конституция бул биздин 30 жылдык тажрыйбабыздын натыйжасы дешет бүгүнкү жолугушуунун катышуучулары. Урматтуу туугандар, 2021 жылдын 11 январында жалпы элдик добуш берүү аркылуу, референдум аркылуу мамлекетибиздин башкаруу багытын, анын ичинен президенттик башкаруу формасын жалпы эл 80% менен тандап алды. Жарандык милдетибизди так аткарып, 11 апрелде өзүбүздүн парзыбызды аткарып, мамлекетибизди өнүгүүгө кошкон салымыбызды ушул конституцияны колдоого чакырат элем. Өлкөдөгү саясий экономикалык кризис буга чейин бийлик бутактарындагы жоопкерчиликтин жоктугунан келип чыкты. Андыктан өлкөдө конституциялык реформа жүргүзүү талабы көтөрүлдү. Буга байланыштуу алдыда 11 апрелде ар бир өлкө жараны өз жоопкерчилигин сезип добуш берүүсү керек. Толугу менен президент жаңы конституция менен өзүнө жоопкерчилик алып атат. Мен башкарам, мен бийликти коем, бир программа менен элге. Bunun негизи туура деп эсептейбиз. Не дегенде биз өзүбүз президенттик башкарууну тандап алганбыз да, президенттик шайлоодочу. Эми ушуну айткандан кийин, президентти эметкенден кийин буга бийлик бериш керек. Биз ишеним берип, январь айында президентти шайлагандан кийин президенттик шайлоо дегенде бул конституцияга жаңы конституция керек. Конституциялык кеңешмеде саясий, экономикалык жана маданий социалдык укуктарга өзгөчө көңүл бурулган. Андыктан бизге, өзгөчө жаштарга жаңы конституция керек. Сунушталып жаткан долбоор бул социалдык кепилдик дейт жарандык активист Азамат Байматов. Адамзаттын ортосундагы эң чоң күч бул ишеним экен. Эгер ишенимибиз жоголсо, анда биз ийгиликке жетишибиз кыйынга туруп калат экен. Ошон үчүн мен дагы сиздерге айтарым, ошол колубуздан келишинче ынтымактуулук менен, биримдүүлүк менен, ишеним менен бир үй бүлөдө деле бир адам башкаргандыгы жакшы болуп турат. Себеби ар ким башкарса ар тарапка сүйрөгөн учуру болот. Ошон үчүн президенттик гана башкарууну каалап, өзүбүз каалообуз менен, тандообуз менен президент шайлап алдык, Кудай буйруса. Өз агасына каала албаган өзгөнү сагалайт дейт. Ушу качанга чейин биз момундай бир өйдөлдү немеде жүрө беребиз. Ошон үчүн сиздерден көптөн көп өтүнүч, Кудай буйруса өлкөбүз өнүккөн өлкөнүн катарында болуп, бир туунун алдында ынтымак менен, биримдик менен биригип, өзгө өлкөгө бир үлгү боло турган бир ушундай бир күндөрдү Кудай насип кылсын. Барыңыздарга амандык тилейм. Кудай буйруса ошол 11-inde ушул баш мыйзамды колдоп берип коюшуңуздарды чакырам. Ал эми жыйынга катышкан Манас район тургундары эгемендүүлүктүн 30 жылдыгында Кыргызстан болуп көрбөгөндөй кыйынчылыкка туш болду. Эми адашууга акыбыз жок. Өлкө башына келген бийликтин чечкиндүү кадамдары коомчулуктун колдоосуна ээ болушу керек дешет элет калкы. Бул азыркы биздин конституциядагы өзгөрүүлөрдүн баары бизге керек. Буга чейинки конституция боюнча дагы иштеп жүргөнбүз, алардын баарын тааныйбыз, билебиз. Бирок азыркы мынакей 11-inde болоюн деп турган референдумга канча деген Бишкекке чейин барышып, канча өзгөрүүлөр киргизишип атат. Ошонун баары туура деп ойлойм, колдойбуз. Энди көпчүлүк элдин баары эле колдоп атат аны. Кийинки муундарга, бизден кийинкилерге, жашап аткандарга, бизге окшоп иштеп аткандарга бул закондор керек да, аябай керек деп колдойбуз. Мен өзүмдүн оюм аябай эле
туура жасалып аткан закондор. Бийликтин ээси эл президенттик башкаруу системасына багытталган баш мыйзамдын долбоорун кабыл алуу 11 апрелге белгиленген. Ал эми карапайым калктын эң маанилүү талабы мамлекеттин бакубат өнүгүүсүн камсыз кылып, экономикалык абалды жакшыртуу. Андыктан элет элинин конституциялык реформанын алкагында аракеттер өз жемишин берерине ишеним зор. Айгерим Дүйшөбаева, Кайнар Ормонов, Ислам Канатбеков, Манас району.